Орозоону кимдерге тутууга болбойт деген темага келдик. Бул тема дагы өтө актуалдуу, урматтуу аталуучулар. Бул жерде уже конкреттүү түрдө мен бул жерде өзүмдүн билимим жетишинче сиздерге баяндоого аракет жасадым. Анан албетте бул жерде ар бир адам өзүнүн абалына жараша иш кылыш керек болот. Ар бир адам өзүнүн дарылап жаткан врачы менен дагы да консультация алып кеңешиш керек болот, урматтуу аталуучулар. Бул жерде менин мисалы айткан сөзүм менен сиздер чектелбеңиздер. Себеби дегенде мен сиздерди азыр көргөн жокмун, эч кимиңиздердин организмиңиздерди изилдеген жокмун. Ошондуктан мен бул жерде жалпы форматта сиздерге айтышым мүмкүн, бирок бул кеңештер кээ бир учурда индивидуалдык түрдө именно сизге пайдалуу эмес, тескерисинче болуп калышы мүмкүн. Зыян болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде орозоону кимдерге тутууга болбойт деген темада уже конкреттүү түрдө жекече чечим чыгарууга туура келет, урматтуу аталуучулар. Бирок мен сиздерге кантсе дагы колдон келишинче мына мен сиздерге атайын тизме түздүм. Бул тизмедеги адамдардын ар биринин абалы ар кандай болушу мүмкүн. Ушул тизмедеги кээ бир адамдарга мисалы орозо кармоо мүмкүн болуп калышы мүмкүн. Мисалы өзүнүн баягы дарылап жүргөн врач айтышы мүмкүн. Без проблем кармай бер депчи. А кээ бир адамдарга мисалы бул тизмеде жок болсо дагы өзүнүн дарылап жүргөн врачы жок болбойт дешим. Бирок сиздин ошол дарылап жүргөн врачыңыз кичине мындай динден түшүнүгү бар, орозонун мындай маанилүүлүгүн билген врач болуш керек да. Анан атеист врач карап алсаңыз, койчу орозоңду деши мүмкүн андайларчы. Андайларга сиздин организмиңиз баары бир болушу мүмкүн, түшүнүктүү. Видеого киришүүдөн мурун кыскача таанышып алалы. Менин атым Бекжан Турабеков, кыргыз журтчулугунда доктор Турабеков деп таанылгам. Өзүм ислам динин карманган, ушул Аллах Тааланын буйруктарын аткарган, ушул адамдарды дарылоодо дагы, ушул дарылоо процесстерин жүргүзгөндө дагы так чынчылдык менен, чын жүрөктөн эмне ар бир пациентке жардам берүүнүн үстүндө аракет кылып иштеп келе жатам. Өзүм тууралуу айта турган болсом, тажрыйбамда, 5 жылдык тажрыйбамда 6300дөн ашуун адамга чекап өткөрүп, диагностика кылып, ооруларын терең изилдеп, түрдүү дарылоо программаларын түзүп, ушул элибиздин кыргыз журтчулугубуздун ден соолугун жакшыртуу менен алектенип келе жаткан учурум. 2008-жылдан бери медицина жаатындамын. Кичинекей кезибимден ушу аптекада иштеп, ошол жакта дарылар жөнүндө маалымат алып, өзүмдүн ушул медицинага болгон жолумду ошол балалык чагымдан эле баштагам. 2015-жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына тапшырып, 11 000 саат убактымды сарптап, жалпы дарыгерлик кесибине ээ болуп, жогорку билимге ээ болгом. Андан кийинки 2019-жылдары ушул жөн эле Кыргызстандан алган медицина менен чектелип калбайын деп, дүйнөлүк медициналык изилдөөлөрдү, мета-анализдерди, дүйнөлүк деңгээлдеги медицинаны окуп баштадым. Мына ушул дүйнөлүк деңгээлдеги медицинаны окуп баштаганда менин медицинага болгон көз карашым, пациенттерге болгон көз карашым таптакыр өзгөрүп, өзүмө атайын максат койгом. Мен эми мындан кийинки медициналык билимимди жалаң чет өлкөлөрдөн, медицина эң мыкты өнүккөн мусулман өлкөлөрүнөн, күчтүү мамлекеттерден билимимди жакшыртам деп өзүмө максат койгом. Кудайым буйруп, Аллах Таала буйруп, бир нече мамлекеттерге барып, мисалы Турцияга барып, Стамбулдун Медипол мега хастанасы деп аталган университеттеги эң чоң масштабдуу клиникадан өзүмдүн тажрыйбамды жакшыртып, квалификациямды жакшыртып, Ката шаарындагы The View клиникасына барып, ал жактан түрдүү чет өлкөлүк врачтар менен, коллегалар менен пикир алмашып, билим алмашып, өзүмдүн квалификациямды жакшырткам. Ошондой эле азырга чейин дагы окууну токтотпой, ар дайым билимимди жакшыртуу менен, ар дайым жаңы мета-анализдерди окуу менен, клиникалык изилдөөлөрдү окуу менен эмне өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү жүргүзүп жаткан учурум. Бул болсо менин ушул медицина жолунда жетишкен тастык тамаларым, көз жүгүртүп койсоңуздар болот. Өзүм кыргыз журтчулугунда мусулман врач катары таанылып, азыркы учурда Instagram баракчамда 370 000 адам, YouTube каналымда, бүт ушул соц тармактарда кыргыз эли далилденген медицинанын негизинде түрдүү пайдалуу маалыматтарды алып келе жатышат. Эми сиздер менен вебинарыбызга кирише берели. Анда эмесе кеттик, урматтуу аталуучулар. Абсолюттук түрдө кимдерге орозо кармоого болбойт. Мен ушул списокты түздүм, ушул тизмени. Биринчи кош бойлуулар. Кош бойлуулар эми капа болбоңуздар. Бул жерде Аллах Таала жеңил кылган. Себеби дегенде кош бойлуу аялдардын организмине өтө көп витаминдүү азыктар керек болот. Алардын организмине суу керек болот. Эгерде орозо тута турган болсоңуздар, албетте мындай кээ бириңиздер ойлошуңуздар мүмкүн, доктор дешиңиздер мүмкүн да. Мен тетиги мисалы кошунам кош бойлуу учурунда эле орозо тутту. Эч нерсе болгондо жакшынакай эле төрөп атпайбы? Эмне себептен мен тоспошум керек дешиңиздер мүмкүн да. Урматтуу аталуучу, сиздин кошунаңыздын организми вообще башкача. Сиздин организмиңиз вообще башкача. Ошондуктан бул жерде лучше Аллах Таала жеңил кылып берген нерсени колдонуу,
акырын унчукпай эле эмне бул неаматты колдонуп жөн эле койгонуңуздар, жакшы урматтап атпайсыздар. Анан кош бойлуу болуп мен такыбамын андай мындай деп кош бойлуу болуп тутуп алып, күйөөнү дагы кыйнап, өзүңүз дагы кыйналып, анан кийин жүрбөңүздөр да. Анан бул жерде негизи албетте баягы динден билими бар адамдар менен дагы сөзсүз түрдө кеңешишиңиздер керек. Себеби дегенде ислам дининде дагы кээ бир абалдар айтылган, ачык элечи мисалы мондайларга тутканга болбойт, оорукчандарга мындай тигиндей депчи, ошолорду ислам дининен билими барларга эмне сурап билип аласыздар. Менин ал жакта илимим жок, ошондуктан мен сиздерге конкреттүү түрдө медициналык көз карашты айтып жатам. Экинчи, кошумча тамак жей элек баласы бар эмчек эмизген апалар. Мисалы сиздин балаңыз 3 айлык, 2 айлык кошумча тамак жей элек эмизесиз балаңызды. Ал учурда лучше эмне орозо тутпаган, жакшы урматтап аталышар. А эгер сиз мисалы кой мен ден соолугумду сактап калайын деп 1 айлыгында эле балаңызга вообще сместен берип, вообще эмиспей, сиздин эмизесизби, эмиспейсизби айырмаңыз жок да балаңызчы. Андай учурда уже сизге тутуу паш болуп калат, урматтап аталышар. Себеби дегенде сиздин эч кандай энергияңыз кетпейт. Даяр атайын сместерди берип коесуз, болду мисалы. Анан кээ бирки апалар бар, мисалы баласы 1 жаштан өтүп калган, эненин сүтүн да эметт, кошумча тамак да жейт да. Бул учурда уже сиз ооз ачаардан кийин балаңызды эмизип, бул учурда уже сиздин бала негизги тамакты баягы кошумча тамактан алып аткан учур болот да, чыдасыздарбы? Мисалы 1 жаштан өтүп калган балдар болот. Андай учурда сиз колдон келишинче балаңызды азыраак эмизип, түнкүсүн эле эмизип ооз ачкандан кийин, күндүз учурда лучше эмиспей орозоңузду тута берсеңиз болот. Бирок эгер балаңыз кошумча тамак жей элек болгон болсо, анда жөн эле коюңуздар, урматтап аталышат. Андан кийин гемодиализде жаткандар, бул нерсени уже айтпасам деле белгилүү, себеби гемодиализде жаткандардын абалы өтө оор болот, аларда уже организми өтө башкача деңгээлде иштейт, аларга болбойт. Анан инсулин алып жаткандарга болбойт, урматтап аталышат. Инсулин алып жаткандарда гипогликемический состояние абал болуп калышы мүмкүн. Не так орозо кармап жаткан учурда адамдын организминде инсулин деңгээли азайып, ошону менен бирге сахардын да деңгээли азайып, еще дополнительно сиз инсулин сайып алып, жыйынтыгында гипогликемический шок болуп, эс учуңузду жоготуп, кыйналып калышыңыз мүмкүн. Бул учурда сизге орозо тутууга болбойт, урматтап аталышат. Анан инфаркт болгонуна 1 жыл өтө элек. Мисалы сиздердин чоң атаңыздар же башкалар бар, инфаркт болгон же инсульт болгон 1 жыл өтө элек, жакшы база албай, инвалид, андайларга дагы эмне тутууга болбойт, урматтап аталышат. Гломерулонефрит менен ооругандарга дагы тутууга болбойт. Бул жерде уже конкреттүү түрдө сиздин гломерулонефритиңиздин абалын ошол дарылап жаткан нефролог дагы оценивать этиш керек, анан ошого жараша иш кылыш керек. Анан гемоглобини 100дөн ылдый болгондор, бул да коркунучтуу. Себеби дегенде бул дагы гипогликемический шокко түшүп калууга мүмкүнчүлүк түзүлөт, урматтап аталышат. Эгерде араңыздардан кимде гемоглобин 100дөн ылдый болгондор бар болсо, темир кармаган препараттарды ичип, жакшылап гемоглобиниңиздерди көтөрдүңүздөр орозо учурундачы. Бул жерде уже кээ бирки аялдар бар да, мисалы гемоглобини 100 болушу мүмкүн, бирок ал өзүн жакшы сезет, мисалы сонун сезет, эч кандай алсыздык сезбейт. Бул учурда кичине попробуйт этип көрүш керек, анан темир кармаган препараттардын кош дозунан албетте, урматтап аталуучу. Жана витаминдерди ичүүдө уже бул жака уже темир кармаган препараттарды кошууга туура келет. Анан кан басым 90-60тан ылдый болгондор, мисалы кээ бирки аялдар бар, кан басымы 80-50 болуп жүрөт. Андайлар уже лучше жөн эле койгон жакшы да. Анан бул жерде эгер бул абалдардан кутулууга болот. Мисалы могу гемоглобин кан басымды регулировка кылганга болот да, чыдасыздарбы? Бул учурда сиз эгерде конкреттүү түрдө аракет кылып, гемоглобинди жакшылап көтөрүп, кан басымыңызды көтөрүп, орозо тутсаңыз эмне болот. Бул абалдарды корректировка кылганга болот, албетте, врачыңыз менен биргеликте. Анан жаңы операция болгондор, мисалы операция болгону 1 жума өтө элек, мисалы жаңы эле болду. Ал учурда уже организмге бир аз восстановление керек болот. Операция кылган адам менен, хирург менен кеңешип уже чечим чыгарсаңыздар болот. Анан туберкулездин активдүү формасы менен ооруп жаткандарда орозо тутууга болбойт, себеби ал учурда уже конкреттүү түрдө лекарственный препараттарды ичүүгө туура келет, жакшы тамактанууга туура келет. Ошондуктан андай адамдар ичпей, орозо тутпайганы жакшы, урматтап аталышат. Кайсы бир анан органын алмаштыргандар, мисалы кээ бирөөлөр боорун алмаштыргандар болушу мүмкүн. Кээ бирөөлөр мисалы зообарлар, алар без проблем тутасыздар обязательно. Кээ бирөөлөр мисалы баягы мен бул жерде сиздердин абалыңыздарды санаган жокмун, урматтап аталышат. Андай мен бул жерде эң негизги таралган абалдарды санап атам да. Эгерде абалыңыздарды санаган жокмунбу, анда бул учурда врачыңыз менен кеңешип тутууга туура келет сиздерге.
Анан кайсы бир органды алмаштыргандар, мисалы кээ бирлер бөйрөгүн алмаштырган, боорун алмаштырган, мындайларга да себеби дегенде булар постоянно иммуносупрессивный препараттарды колдонууга туура келет, ошондуктан буларга дагы орозо тутуу коркунуч болушу мүмкүн. Анан дарыланып жаткан врачыңыз ачка жүрүүгө абсолюттук түрдө мүмкүн эмес десе сизге, эй, пациентим болбойт сага ачка жүрүүгө тутпа дей турган болсо, анда бул учурда уже медициналык билими бар адисти угууга туура келет. Себеби дегенде ал адис деле сиздин ден соолугуңузду ойлоп эмне жатат. Себеби дегенде биздин динибизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой зордоо жок, кыйноо жок. Биздин динибиз уникалдуу дин. Биздин динибиз антип каалайсыңбы, каалабайсыңбы кылыш керек деген нерсе жок. Бизде албетте абалга ажырашып болот. Аллах Таала бул динди өтө идеалдуу форматта жараткан. Ошондуктан бул жерде уже врачыңыз менен ислам дининде билими бар атайын аалым менен кеңешип эмне өзүңүз чечимиңизди чыгарасыз, урматтуу аталуучу. Анан эми врачтын көзөмөлүндө туткандарга болот. Мисалы диабет менен ооруп жүргөн, бирок инсулин албайт бир адам. Диабет менен ооруйт, бирок инсулин колдонбойт. Жөн эле бир препараттарды ичип жүрөт. Андай учурда деле эмне врачтын көзөмөлүндө, бирок урмат, конкреттүү түрдө врачтын көзөмөлүндө сахарды күндө 2 жолдон өлчөп, кан басымды өлчөп эмне тутканга болот. Ашказанда гастрит же язвасы бар болгондор бул жерде да конкреттүү түрдө врачтын көзөмөлүндө, өтүндө, боорунда кандайдыр бир маселе, таш пайда болгондор, приступ болуп жүргөндөр, гепатит Б, С, Д, цирроз печени болгондор бул учурда врачтын көзөмөлүндө тутсаңыздар болот. Гипертензия менен жабыркаган адамдар болсо, бул учурда дагы врачтын көзөмөлүндө кан басымыңызды өлчөтүп, сахарыңызды өлчөтүп, негизги абалыңызды өлчөтүп, эмне жалпы абалыңызды врач көзөмөлдөп туруш керек, урматтуу аталуучу. Анда тутсаңыз болот. Андан акыркы 1 жылда жүрөк кан тамыр системасынан операция жасалган болсо, стент, клапан коюлган. Бул учурда уже эгерде врачыңыз менен кеңешип, ооба мен сени көзөмөлдөп турам, баары сонун болот, тута бер, эч кандай проблема жок дей турган болсо, тутсаңыздар эч кандай сонун болот. Анан акыркы 1 жылда психиатриялык оорулар менен жабыркалган болсо, мисалы шизофрения менен жабыркалган адамдар бар, депрессия менен, стресс менен, мындай адамдарда и так организми баягы психический жактан жабыркап жүрүп, анан ачка калганда булар өтө андан бешбетер жабыркап кетиши мүмкүн. Бул учурда дагы врачтын көзөмөлүндө тутсаңыздар болот. Ревматизм, артрит, подагразы бар адамдар врачтын көзөмөлүндө тутса болот. Анан темир жетишсиздигинен пайда болгон анемия менен жабыркап жүргөн болсоңуз, уже врачтын көзөмөлүндө железаңызды текшертип, темир кармаган препараттарды колдонуп тутсаңыз болот, урматтуу аталуучулар. Түшүнүп атасыздарбы? Мына ушундай абалда эмне ушундай ооруларда тутсаңыздар болот, урматтуу аталуучулар. Анан бул жерде тутса болот экен деп ушул оорулар араңыздарда бар болсо, врачты койчу врачыңа барсам фуфло жазат, андай мындай деп өз алдыңызча мындай оорулары бар учурда тутуп алып, кыйналып, таскаңыздар чыгып, анан Бекжан, Турабеков, сен мага тутсаң болот дебедиң беле? Мына мен ревматизм болуп тутам деп, эмне болдум деп мага жалп кылбаңыздар, урматтуу аталуучулар. Бул жерде уже конкрет түрдө мен силерге түшүндүрүп айтып атам. Бул абалдарда сөзсүз түрдө врачтын көзөмөлүндө тутуш керек. Ал эми калган ооруларда уже Аллахтан коркуп, мойнуңуздарга парз кылган орозону конкрет түрдө тутуңуздар, урматтуу. Калп эле менин оорум бар, анан мындай бар, мен тигиндей бар деп эмне ибадаттан качпай, сүйүнүү менен жана мен айткан кеңештерди аткаруу менен башка абалдарда эмне конкрет түрдө туура тамактансаңыздар, жакшы уйку нормаларын сактасаңыздар, жана мен айткан витаминдерди колдонуп турсаңыздар, сиздер үчүн эмне пайдалуу болот, урматтуу аталуучулар. Демек, бул абал сиздердин баарыңыздарга түшүнүктүү болду деген ишеничтемин, урматтуу аталуучулар. Анда эмесе мынакей бүгүнкү сиздерге арналган уникалдуу вебинарыбыз дагы аягына келип жетти. Аллах Таала сиздердин ушул орозоңуздардын эмне баарыңыздардын тутуп жаткан орозоңуздарды берекелүү кылсын, пайдалуу кылсын. Кирип келе жаткан Рамазан айыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм, урматтуу аталуучулар. Мен сиздерге ушул вебинарды колумдан келишинче, билимимдин жетишинче пайдалуу кылганга аракет жасадым, пайдалуу өткөнгө аракет жасадык. Ким эгерде укпай калган болсо, көрбөй калган болсо, анда бул дагы Аллахтан келген тагдыр. Бирок ушул кеңештерди мен сиздерге ойлойм, колдон келишинче жеңил форматта айтып бердим. Ушул нерселерди жок дегенде ушул ыйык-айда жасап, ушул ыйык-айды сапаттуу, сонун кылып эмне өткөрөсүздөр деген ишеничтемин, урматтуу аталуучулар.